Дары дармектерди таратуу баягы өтө кыйын экен. Бир унаадан оносу келип деле алып кете берет экен, ооротабыз деп, бир эле баягы направленияны көтөрүп келишип алып, же болбосо ошол эле дарыканаларга барсаң, баалар ар кандай да. Биз кечээ күнү мисалы ЦППимди 85 рубльга алып келсек, Москвадан, бул жердеги аптекаларда 300 сомдон жогору болуп атат да. Балким ошол мамлекеттин мекемесине караган бир жерди бөлүп берсеңиз, же болбосо ошол мамлекетке караган дарыкана ачсабы деп атам да. Ушул пандемия учурунда иштей турган бир гана баада, өз баасында. Анткени аптека ээлери, ошол дарыкана ээлери биз аренда төлөп атабыз деп атат, чыгымдарын айтып атышат каяктагы. Биз көрүп атабыз, андай деле чоң чыгым жок да бул жерде. Бул ковидти жеңген мамлекеттер бар. Италияны карасак да болот, Кореяны карасак болот. Ошол жактан тажрыйбалуу адистерди алып келип, биздин бул доктурларга бир кандайдыр бир тажрыйба алмашууну жүргүзсөк кандай болот деп атам да. Себеп дегенде, мына айыл мен кечээ Сусамырга бардым, 5 айылда бир эле оорукана бар экен. Эң негизги доктуру ооруп жатат, калгандары эч нерсе билбейт. Эмне кылышты билбейт да. Көздөрү бизди карап эле, бул клександы кандай кылабыз, эмне кылып улан учурда саябыз дейт да. Ошондо аябай эмне кыларын билбей калат экенсиң да. Азыркы учурда биздин врачтар, медиктер, волонтерлор жардам сурагандан коркушат, анткени алардын жетекчилери аларга сөгүш жарыялап, жумуштан чыгарып ийгенге чейин барып атышат. Ошондуктан сизден суранат элем, өзүңүз жеке кепилдик алсаңыз, сиз соцсеттер аркылуу, соц тармактар аркылуу, Facebook, Instagram, Facebook болот болуш керек. Өзүңүз прямой эфирге чыгып, эл менен дагы түздөн-түз баарлашсаңыз, менин оюмча көптөгөн жакшы маалыматтарды, сунуштарды угат элеңиз. Муну Михаил Саакашвили, Никола Пашинян, Армения президенттери, премьерлери почти күндө кылышат. Анан эл менен тыгыз байланышта да. Анткени көпчүлүк элдин ошо көйгөйү сизге суроо бере албай, сизге сунуш айта албай, сизге ошо жете алышпайт да. Бирок азыр технологиялар буга уруксат беришет. Апрелде берилген убада, мисалы, вируска байланыштуу ооруп калса 200 000 сом берилет деген убада берилген. Андан тышкары ушу вирустан кайтыш болгон медиктерге 1 миллион сом ушундай компенсация берилет. Жана ошондой эле кызыл зонада иштеп жаткан, обсервацияда иштеген биздин врачтарыбыз, биздин мындайча айтканда каармандарыбыз, бүгүнкү күндүн каармандары эгерде учураса, ошондой бир кошумча бир пул берилет дегенде, акчасычы. Бирок көпчүлүк учурда ушу берилбей жатыптыр да. Ошол маселени көтөрөйүн дегенде. Биз байкашыбызча ушу региондорго абдан чоң маани бериш керек экен да. Анткени ал жерде бул коргонуу каражаттары такыр эле жетишсиз экен да. Дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө ошол нерселерди айтып чыккан врачтарга, ошол нерселерди көтөрүп чыккан активисттерге, волонтерлорго мындай куугунтук болуп жатат да, чынын айтсачы. Коомчулукта ушундай суроо жаралып жатат. Мисалы, карантинге кеткен убакытта тилекке каршы бир да оорукана курулган жок. Тилекке каршы мындай толук ушу биздин медиктерге, биздин медперсоналга коргонуу каражаттары берилген жок. Дары дармектин запастары жок экен. Андан тышкары жанагы концентраторлор жок экен. Анан ушул азыр экинчи толкунга жакшылап бир даярданбайлыкпы? Баарыбыз биргеликтечи. Бизде 7 област бар, 7 областтагы айылдар бар, көчөлөр бар. Аларга азыр сиздин алтын сөзүңүз, ар бир сөзүңүз өтө маанилүү. Ошол себептерден мен сизден суранат элем. Бир гана биздин кээбизди угуп койбостон, мына ушул ааламга кетип жаткан жолду, айыл жергесин унутпасак депчи. Сизге сунуштайт элем, азыркы учурда ушундай эле жолугушууну, ушундай эле форматтагы жолугушууну онлайн биздин артыбызда турган, бизге жардамдашып турган айылдагы, региондогу, областтагы бардык ыктыярчылар менен сиз сөзүңүз менен болсо дагы угуп койсоңуз, алардын азыркы учурда баягы кичине болсо дагы курсагы ток болуп калат беле деген ойдомун да. Тойканалардын бардыгы обсервация, стационарга айланып атат, күндүзгү, түнкү. Бирок ошол эле учурда ал жерге биздин врачтар, дарыгерлер жетирсиз. Обсервация ачам, мен кафени, ресторанды элге берем, эл кызмат кылсын дейт, бирок биздин медиктер жетишпейт. Анан медиктер иштеш үчүн эмне кылат? Мунун акча маянасы бардыгы ошол нерсе чечип берет. Мен акча маянасын биздин медиктердин көтөрүп берүүңүздү суранат элем, азыркы учурда иштеп жаткан. Сени кылып аткан иштериңер мамлекеттик бийликте иштеп аткан органдарга да, ошо иштеп аткан кызматкерлерге да ошол өзүнүн ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылганга мына түрткү болуп атат. Бул дагы чоң нерсе бул жагынан дагы.
Анан милдеттен кутулгандан кийин буюрса келечекте өлкө өнүктүрүү үчүн дагы мына бирге ушундай аракеттерди кылып иштесек сөзсүз ийгилик болот болбой койбойт. Ошондуктан мына кийин жакшы ойлор айтылды. Республика боюнча мына ыктыярчылардын кыймылы аз иштей баштады, көбөйө баштады. Ошолордун башын бириктирип, аларды чогултуп, Кудай буюрса, пандемия жеңгенден кийин мүмкүнчүлүк болгондо бир республикалык форум өткөзүп, чогултсак деген мен мында ойго келдим. Ыктыярчылардын армиясы азыр чоң. Мына сиздер сыяктуу региондордо дагы абдан көп иштеп атат. Анын баардыгын тең бүгүн чакырганга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок мен колдойм, өзүмдүн оюмда бар. Алар менен дагы бир онлайн түрүндө жолугуш өткөзсөк деген. Келечекте буюрса аны дагы кылабыз сиздер менен чогулуп. Биздин мамлекеттин жетишкендиги, биз ачык коом, жарандык коом өнүккөн, парламенттик мамлекетпиз. Биздин жетишкендигибиз ар кимибиз өзүбүз оюбузду айтканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз азыр ушул иштеп аткан ишибизди алдыга жылдыр үчүн бир ыргакта чогуу иштеш үчүн мына билесиздер, өкмөттүн алдыгында ыктыярдуу жардам боюнча координациялык кеңешме түзүлгөн. Мында кандай маселе болсо, кандай өйлөр болсо, кандай максаттар болсо, кандай кемчилдик болсо, жанакы мындай чечилбей аткан мына маселе жанакы Фушиктеги больница мисалы айтып атам да, больница боюнча кээ бир жерде мына айтып атат, отургуч жок деп айтып атасыңар. Эми элементар нерсени кылып койбогондор мына азаматулар айтып атпайбы азыр, мен алып барып бердим. Отура турган столду алып барып. Эми ал ошол жердеги бийликтин иши да, акимдин иши, ошол жердеги иштеп аткан адамдардын иши да. Ошондой маселелер болсо, ушуну координация кылып турсаңар, мен дагы жардам берейин, чогуу иштейли, чогуу оңдойлу.